Урматтуу замандаштар, азыр ушул котордодо отуруп, менде дагы бир сонун суроо жаралды. Бакыт байкеге берем азыр. Бакыт байке, ушул мына азыр кандай доордо 3-чү измерениеде өттүк, аялдар согуштан кийин шым кийип алып эле баарды кыйын болуп кетишти. Аялдар депутаттыкка чейин жетти, министрликке чейин жетти, керек болсо президенттикке чейин жетишип атат. Ошону менен бирге карасаңыз, балдарды багышып атат. Негизи аялдардын жоопкерчилиги аябай эле чоң болду да. Негизи кылган кызматы дагы, кылган милдеттери дагы аябай чоң болду, зор болду. Эми алтын доордо аялдар кандай кызмат кылат? Дагы деле ушинтип эле шым кийип алып эле ура дейбизби же узун көйнөккө өтөбүзбү? Ушул суроого жооп бериңизчи, Бакыт аке. Мен ойлойм, бул суроо аялдардын баарын эле кызыктырса керек негизи алтын доордочу. Аялдар качан бир аялдай болуп жашайбыз деген суроо бар да. Негизи Илгери деген аялдар башкача жашаган го, милдеттин баарын күйөөлөр кылган, тамакты деле күйөөлөр тапкан, балдарды деле күйөөлөр тарбиялаган дегендейчи, көбүнчө, например, эркек балдарды өзгөчө. Кыздарды го мейли. Эми азыр ошол эле заман теңирден тескери болду да. Ошо согуштан кийин эле болду. Анан кийин эми кандай жагына кетет аялдар? илгерки буга чейинки айтылган жерде чындыгында эле аял эркекти таптаган да. Мындайча табышкер кылып таптаган, үйдүн бир табышкери катары таптаган, баласын деле ошентип таптаган. Аялдар баягы таптоочу күчкө киргенде, септегенде эгер ушул илимди азыр байкап отсак, чындыгында эле аялдардын өзүндө зор күч бар да. Зор күч бар үчүн аялдар жанагы күчтүү эркектин аркасында күчтүү аялдар турат деп коюшат го. Турат, мисалы, Манас атанын алтында Каникенен турган сүрөттөй, ошол сыяктуу эле аялдардын күчү билинбеген менен, канчалык басылып келген менен, бирок аябай күчтүү болгон да. Билип билинбей ошондой мыкты адамдар тарбиялаган да аялдар. Ошондуктан биз аялдарды кандайдыр бир өздөрү ошончолук басынууга келсе да, аялдар өзүн второй сорт, экинчи сорт катары көрсө да, бирок аялдар өзүнүн энергетикасы болуп экен да. Алардыкы мисалы ар бир эркекте аялдарда аял эркек энергия иштейт экен. Бирок ошол экөөнүн айырмасы бир кызыктуу экен да. Мисалы, мындай нерсе бар экен. Мен ушуну укканда аябай таң калдым. Кыргызда баягы айтылып кетет го. Жаман эркекти жакшы аял орто эркек кылат. Жакшы эркекти баш эркек кылат дейби, ушундай окуп да. Тескери суроо берип көрсөк, мисалы, эмне үчүн жакшы аял жаман эркекти мыкты эркек кыла албайт депчи. Кызыктай суроо экен да. Ушулардын баарын биз баягы илим менен алып, илим менен бу кандай деп келсек, көрсө, бул эки энергия эки башка ролду аткарып турат экен, кызматты. Мисалы, ушулдай жердин 7 катмар деп коебузбу, асмандын 7 катмар деп коебузбу, ошонун ички бөлүгүн дайыма аялдар кармайт экен. Ички бөлүк күчтүү болот да. Анан кийинки катмарын эркектин бөлүгү кармайт экен. Мисалы, жердин сыртын эркек кармагандыктан, эркек жанагы түшүкчүл жана жоокер согушканда эркек баарына барган эркектер болот экен да. Аялдар болсо толук мээрим менен кармап атат да. Ошон үчүн жанагы суроодо эмне үчүн аял оңдойт да, эркек оңдой албайт дегенде, аялдарда мээрим күчтүү болот экен да. Кандай эркек болсо да оңдоп кеткенге аларда күч бар экен да, мүмкүнчүлүк. Эркектерде мээрим жок, сабырдуулук күч болондуктан, алар жана аялдарды оңдоп кете албайт экен да, мындайча айткандачы. Ошол негизи эле аял затындагы чем эркек затына караганда ушунчалык мээрим күчү көп болот да. Мээрим күчү деген бул өлгөндү да тирилтип алса болот. Анткени илгерки апалар болгон да, балдардын жаны учуп кеткенде, кайра барып, учуп кеткен жанды кайрап келип салганга кудурет күчтөрү жеткен да. Жанагы алар бүбүлөр деп коюшпу, бүбүнеме апалар деп. Ошондой күчкө ээ да. Бирок эми азыркы баарыбызды
баары ошоного кереге теңеле албайбы. Ошондо керегеде чоң илим бар да бул жерде. Кереге теңегенде бул аял менен эркектин энергетикасы ушул жерде баары теңелип, мисалы аялдардагы мээрим энергиясы күчтүү болсо аны эркекке бөлүшүп, эркектеги сабырдуу энергиялардан аялдарга бөлүшүп, экеанын теңдеп атат да. Себеп дегенде жалаң эле бир жагын кой бергенде болбой турушат го, тияка ааламга чеке тең болуш керек экен. Ошон үчүн аял эркек энергетикасын теңдеп атат да. Эми алтын доордо кандай болот? Аялдардын ролу эмнеге даярданайлы? Эми алтын доор Эмнеге даярданайлы айтыңызчы? алтын доордун өзүнүн энергетикасы ал жакта баягы бизге окшоп бир жерде карама каршы дуалдык деген жок да. Ал жерде бир гана мээрим сүйүү да. Болду. Ошон үчүн эмнеге дайындалыш керек? Сенде мээрим сүйүү, эркектерде деле мээрим сүйүү баары бир болуш керек. Тиги башка десе, ал жерде кылайын десе да кылынбайт да, потому что энергия жок жерде ал каяктан болот. Баары эле ушунчалык бай. Бейиште ошону айтыша керек да. Эркек менен аялдын айырмачылык болуп калат анан. Мында айырмасы болот. Жок мында. Физический кебетесинен эле. Мында айырмасы болбойт. Сабырдуулугу калып кетет, эркектердин сабырдуулугу. Жанагы биз байланышка чыкканда улуу доордун адамдары деп коет да. Жок, улуу жашоодун адамдары деп коет. Булар бизде мурунку цивилизацияны айтат да. Алардын цивилизациясына мындайча байланышка чыкканда ал айтат да, биз атасы деле бала бакпайбыз дейт. Балалы кантип болосуз казыр? Сиз деле болобуз дейт да, бирок көпчүлүгү нур менен болот экен. Анан биздин балдарды алар общий экен да, атасы ата тегип. Ата өлүм жок экен да башта. Ата тегип тарбиялайт экен. Себеп дегенде алар баягы басып өткөн жолунда кичинекейинен баштап урпактардын аң сезимин дагы өсүүгө ошол дайындап өтөт экен да. Анан ушунчалык аякта жашоо башкача экен да, бизден башкачараак. Ошондо келаткан алтын доорду айтып атасыз, мурунку цивилизацияны айтып атасызбы? Жок, алтын доорду деле ошондой болсо керек. Мындай деп атпайбы. Биз силерге окшоп от жакпайбыз, же мындай кылбайбыз. Биз ар кимибиз өзүбүз как демей катар, регулятор катар кааласак ысытып алабыз өзүбүздү. Кааласак температураны да бүт өздөрү регулировать кылып алат да. Басасы анда бизде бол бир температура ысып кетип, баары ысып кетпейт экен да. Ал өзүнө салкын кылабы, ошондой ушунчалык табият менен биз аларда табият деп айтылабы. А менен алар ушундай журулушкан да. Бизде мисалы көбүнчө журулушкандар мисалы суудун пири деп коюшат, кубаты же оттун пирин чакырып, же шамалдын пири менен жамгырды токтотуп неметип атпайбы? Бул ченде эле да. Аякта болсо ар бир адам ошондой экен да. То есть ошол журулушуп калат экен да, булар андай энергетика бир болуп калышат да. Мисалы үйдү деле салып отурбайт да. Ойлор менен салып салып коет экен. Эч кыйынчылык жок экен да, аларга мындай проблема деген жок да. Оюбуз менен эле там салып кое берсек, анда жер деген проблема да болбойт экен да, жаргат эле салат эле. Сотка сыяктуу окшойт деп коем мен. Шак басып койдуң, там салдың, жашадың, кереги жок, кайра көчүрүп алдың да каалаган жерге жашай берсең, ушундай окшойт деп койдум да. Ошондо шема бул эми буга көп бардычы, буга чейин дагы жетилүүлөр болот, дагы өсүүлөр болот да. Бирок негизги бараткан жолдо ушуларды биз базып өтөбүз. Кийин ушинтип Бакыт Дубашев деген айтты эле дейли. Ошол заманга келдик окшойт. Тиги ошол анда коммунизм жашоо окшойт да. Бакыт байке, илгерки айтылган. Ошо мисалы биз го илгерки ойлаторлор болуп бир кандай алдын ала бирдеке билип аткан эле жокпуз. Биз окуп, изденип, анан ошону көкүрөккө салып, алардын ичинде эле байланыш бар экенин билип, байланышка чыгып, алардан айткан сезимге салып, ошонун негизинен алып чыгып атабыз да. Илгеркилерди ушунчалык ойлоп алгон экен, алар 1000 жыл алдын жок дегенде божомолдоп биле алышкан да. Мисалы биздин калыгул аталар. Анан кийинки аталар деле көп болсо керек мындай. Биз азыр жалпы биз мисалы илгери бир калыгул ата чыгып айткан болсо, менин оюмчачы, азыр мына сен деле, мен деле, ал деле, тигил деле ошондой сознанияга, ошондой аң сезимге кирип баратабыз да. Так что бул жерде таң кала турган эчтеке жок. Ошол болсун, ошол жакшы заман, алтын доор келе берсин, Кудай буйрса. Анан эми алтын доорго энергиясы түшүп атат, бирок биздин баягы аялдардын көпчүлүгү ошо даяр эмес го дейм да. Анткени баягы жашоонун көйгөйүн, турмуштун кыйынчылыктарын азыр көбүнчө аялдар тартып атат да. Ошого кандай кылсак биздин аялдарыбызга
кичине жеңилдерээк өтүү болот эле дейм да. Мисалы мындайда Бир 2 сөз менен эле айтып коюңузчу, мындай кандай кылсак экен? адам өзүн тааныбай жатат. Мхм. Аял болобу, эркек болобу, ким болсо да адам өзүн тааныбай жатат. Тааныган адамга эч проблема көйгөй жок. Мхм. Тааныбаган үчүн көйгөй бар. Мхм. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Мхм. илим болобу, же кандай болобу, бизге бири жеткисе адамдар бири-бирине жана бекен айтылып аткан жок, жарык боло. Мхм. Жеткизсе эле адамдын ар бир үйдө оңолуу башталат. Ар бир үйдө бийиктөө башталат. Ар бир үйдө жашоосуна жеңилдик кирип баштайт. Мхм. Эгер түшүнсөк эле. Эгер түшүнсөк эле баары түшүнүктөн. Ошо түшүнүк деңгээлдеринен да. Жок, жаныбыздагыларды айтып үйрөтө албай атпайбызбы Бакытбек эке? Именно үйдөгүлөр ишенбейт да. Көп мына азыр ордого келип аткандар менен сүйлөшкөндө эле баардыгы айтып атпайбы? Жашынып келип атам, бекинип келип атам, анан күйөөм түшүнбөйт, анан балдарым түшүнбөйт деген сөз көп болуп атпайбы? Ошо мен баары ошондой болгон күндө эле бизде мындай болуп атпайбы? Биз жаратып атабыз да ошону. Түшүнбөйт, анан кийин мына качып келип атат. Өзү сөздөн чалынып, да, өзү сөздөн чалып. Мисалы, аларга түшүндүрүп да кереги жок. Мисалы, эгер сен өзүң жарык болсоң, жылмайып ички дүйнөңөн ошол жарыкты, ошол ойду ага жумшай берсең болот. Киргизе берсең болот. Ошондо ал бат болот. Сонун нерсени айттыңыз Бакытбек эке. Бүгүнкү эфирди ушу сонун сөз менен бүтүрөлү. Демек, урматтуу аял заты, эгерде өзүбүздүн жаныбыздагыларды, үй бүлөбүздү өзгөрткүбүз келсе, ошол өзгөрүүнү өзүбүздөн башташыбыз керек экен. Эң биринчи өзүбүздү таануудан, өзүбүздүн жан дүйнөдөгү бактылуулукту сезүү менен, жылмаюу менен алтын доорго кирет экенбиз да. Бар болуңуздар Бакытбек эке. Сизге дагы чоң рахмат. Жаратканым ыраазы болсун. Дайыма ушинтип жарык болуп бизге жол көрсөтүп жүрөрүңүз сизге чексиз мээрим, сүйүү, ыраазычылык. Кабыл болсун. Жалпы элге жеткен болсун, жалпы эл ушуга бат бири-бирине жеткизсе, бат болуп атат, көпчүлүктүн иши көп да. Анан биз ушуну бат канча жайылтып, ошо кичинекей бир уч кыргыз элдин аң сезимин бир тепкичке болсо да көтөрүп алсак, анан жашоодун оголгонун ушул болуп кетет да. Буйруса, омин, ошол күн келсин. Жакшы тұрыңыз Бакытбек эке. Рахмат.